саламатсыздарбы? Биз ушул коронавирус илдетине каршы Карабулак элинин атынан ушул өзүбүз жаштар ушул коронавирус илдетин кичине болсо да өзүнүн айылга жардамыбыз тийсин деп коргоо максатында ушундай жаштар түзүлүп коргоп чыгып атабыз. Мына апрель айында силерде мына айгүл тоодо айгүл гүлдөйт эле. Бул мезгилде аябай адамдар көп келчү эле. Эле тоого барам деген адамдар келдиби, келишпедиби? Жок, андай адамдар келишкен жок. Көйгөйлөр болгон жокпу? Айылдык жергиликтүү тургундардан же киребиз, чыгабыз деген кандайдыр бир? Жок, ал жөнүндө негизи көйгөй болгон жок. Эгер көйгөй болсо айыл башчы, айыл өкмөт аркылуу чечилип атат. Кандай учурда чыгарып атасыңар? Мисалы айылга кандай машиналар кирет, ана кимдерге киргенге болбойт? Негизи иштегендер, анан тяжелый, оор акыбалдагы адамдар чыгып атат. Ооруканага? Ошондой. Ооруканага баргандар. Канча сааттан туруп атасыңар? Негизи эми ар бир адамдын өзүнүн, биз эми жаштар, ушул жаштар уюшуп чыктык. Биз мына турганыбызга почти сутка болуп атат. Өзүбүздүн мемебиз менен. Ар ким өзүнүн желаниясына карап эле туруп атат. График түзүп койгонсуңарбы жаштар менен? Азыр мисалы силер бир сутка турсаңар кетесиңер да, ордуңарга барбы кийинки тура турган? Келе турган жаштар бар. Ушу кезекке турганыңар кандай эрежелер менен болуп атат? Бирөө жарым орган кызматкерлеринен кошулуп атабы силерге? Бизге ошол айыл башчы аркылуу бир айылда бир активный адамдар, чоң адамдар, түшүнгөн адамдар менен кошо туруп атабыз. Же болбосо участковый менен. Айыл башчы өзү да катышып атат. Айыл башчынын иши чыгып калганда ошол бир адам менен туруп атабыз. Азык түлүгүңөр, тамак ашыңарды ким камсыздап берип атат? Маскабы? Пока кылып берип атат, айылдагы өзүнүн тургундар кылып атат. Жакшы эле. Айылдын жашоочулары силерге тамак ашап келип берип атабы? Алып келип берип атат. Рахмат балдар, ийгилик. Сизге да. Кайрылуу айтпайсыңар жаштардын атынан? Ушу энди негизи биздин кайрылып кетерибиз ушу коронавирус илдетине каршы айткан мамлекеттен берилген мыйзамдарга баш ийип үйдөн чыкпоолорун суранабыз элден.